Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Война миров деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчімін. Сіз шашпай отырып видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз биз баштадык. Тасманын башында каарманыбыз Рей менен таанышабыз. Ал жумушунан чыгып эле унаасын айдап үйүнө келсе, үйгө Рейдин мурунку ажырашып кеткен жубайы күйөөсү менен келип калыптыр. Алардын ортосунда эки бала болгондуктан балдар кээде апасына, кээде атасына барып турчу. Унаадан түшкөн Роди атасы менен учурашкан деле жок. Ал эми кызы Рейчел атасы менен көңүлсүз учурашты. Балдардын апасы күйөөсү менен ал жерден кеткенден кийин Рей балдар менен топ ойноп, алар менен мамилени жакшыртканга аракет кылып жатат. Андан соң Рей жатып уктап калгандыктан, үйдө да эч кандай тамак аш жок болгондуктан балдар тамакка буйртма берип алдырышат. Эртең менен турган Рей Рейчелдан сурап эле Роди анын унаасын айдап кетип калганын билет. Аны издемекчи болуп көчөгө чыга калса, асманда бир түшүнүксүз кубулуш болуп жатыптыр. Элдин баары ошол жакты карашып эле, аба ырайы да тез эле өзгөрүп баратты. Бир кезде эле жерге чагылган түшө баштап, Рей кызын тынчтандырып эле чагылган бир түшкөн жерине экинчи түшпөйт деп коет. Бирок баардыгы тескерисинче болуп, чагылган бир түшкөн жерине бир канча жолу түшөт. Мындай кубулуш элди баардыгын коркутуп, бир канча мүнөттөн кийин токтоп калды. Шаар бүт бойдон электр энергиясыз калып, сааттардан тарта унааларга чейин иштен чыгып калды. Рей Родиге жолугуп үйдө бол деп айтып, андан ары баратып жолдон бир таанышына жолугуп калып, ал адам унаанын бир тетиги күйүп кеткенин айтып, аны алмаштырса балким унаалар от алат деп айтты. Рей көп адамдар чогулган жерге жетип барса, ал жер жанагы кайра чагылган урган жер экен. Көп өтпөй эле ошол чагылган урган жер кыймылга келип, жер титирегендей болуп эле жерден жараклар кетип, жер алдынан эбегейсиз чоң робот чыга келет. Ал жерден элдин баардыгы качып жөнөшүп, жанагы робот болсо кандайдыр бир нур чыгарып эле элдин баардыгын күлгө айлантып жатты. Качып жүрүп отуруп үйүнө жетип келген Рей өңүмбү же түшүмбү дегендей болуп эле өзүнө келе албай отуруп калды. Андан соң дароо эле керектүү буюмдарын жыйнаштырып, кызы менен баласын алып көчөгө чыгып жөнөйт. Жанагы таанышынын унаасын көрүп эле ал унааны оңдогонун айтса, Рей эч нерсе түшүндүрбөй эле унаага отуруп, ал адамга биз менен чогуу качып кет дей баштады. Аңгыча болбой эле жанагы робот ал жакка да жетип келип, Рей унааны катуу айдап жөнөдү. Коркунуч жөнүндө уккан элдер унааларын таштап эле жөнөй башташат. Кечинде Рей балдарын алардын апасынын үйүнө алып келет. Бирок таң калыштуусу үйдө эч ким жок эле. Байланыш да иштебей калгандыктан эч ким менен байланыша алышпайт. Ошентип ал түнү алар ошол үйдүн жертөлөсүнө түнөп калышат. Таңга маал ал жакта да чагылгандары башталып, үрөй учурган катуу добуштар чыгып, менен Рей жогоруга чыгып, үйдүн талкаланып калганын көрүп, үйдүн жанына учак кулаганын түшүндү. Ал жерде да аман калган адамдар бар экен. Рей ар кимден ар кандай сөздөрдү угуп, бул келгиндер көп убакыттан бери эле бизге кол салалы деп болжоп жүрүшкөн. Эми алар адамзатты кырышат, жерди басып алышат деген сөздөрдү угуп, анан да бир аял ага бул таптакыр биз ойлогон чагылган эмес, бул таптакыр башка нерсе жана ал нерсе аркылуу келгиндер жерге түшүп жатат деп айтат. Аны уккан Рей балдарын унаага салып эле ошол аймактан болушунча алыстаганга аракет кылып унаасын айдап жөнөдү. Жолдон бир жерден токтошуп, Рейчел дааратканага барам деп эле токойго чуркап кетет. Дарыянын жээгине келген Рейчел дарыяда агып бараткан көптөгөн өлүк адамдарды көрөт. Рей анын аркасынан келип кызды унааны көздөй алып жөнөйт. Ошол учурда шаарды көздөй көптөгөн аскердик техникалар өтө баштайт. Роди аларга мени да ала кеткиле деп кыйкырып, мен дагы ал роботторду силер менен кошулуп талкалайм деп кыйкырып жатты. Бирок ал жерге эч ким токтогон жок. Жана Рей Родини тынчтандырып андан ары жөнөштү. Кечинде Рейдин шайы кетип, унааны Родиге айдатып койгон эле. Бир кезде ойгонуп кеткен Рей көп адамдарды көрүп, дароо эле унааны өзү башкара баштады. Ал эми адамдар болсо унааны барган сайын кысып тегеректеп баратышты. Адамдар унааны токтот деп кыйкырышып, Рей болсо ал жактан качып кетейин деп жатса эле, адамдар унааны талкалай башташты. Жанында тапанчасы бар болгондуктан Рей унаадан чыга калып эле элдерди ал жактан алыстатканга аракет кыла баштады. Бирок дагы бир тапанчасы бар адам келип Рейди коркутуп, Рей айласынан кызы менен баласын унаадан алып чыгып, унааны бошотуп берет. Анткени менен ал адам деле качып кете алган жок. Адамдар унааны тартып алуу үчүн бири-бирин өлтүрүп жатышты. Андан соң Рей балдары менен элдер менен кошулуп эле элдерди ташып жаткан кемелерге түшө башташат. Алар кемеге түшүп жатышканда тоо артынан жанагы роботтор көрүнө баштады. Аны көргөн элдин баары жанталашып кемеге түшкөнгө аракет кылып, кеме болсо дароо эле сүзүп жөнөдү. Бирок өкүнүчтүүсү суу алдынан дагы бир чоң робот чыга келип, кемени дароо эле чөктүрүп салат. Рей балдары менен бирге жээкке жеткенге мүмкүн болуп, ошол жактан карап роботтордун да бир топ көп экенин көрүштү. Алар кайра эле элдерге кошулушуп, баардыгы тең жан сактоонун үстүндө. Көптөгөн аскердик техникалар улам сайын келип жатты. Тоонун артында аскерлер менен роботтордун катуу салгылашы өтүп жатат окшойт. Кээ бир адамдар ошол тоону көздөй чуркап, алардын ичинде Роди дагы ошол жака чуркап кетет. Рей кызын таштап коюп, Родинин аркасынан чуркап келип, аны кармап, аны өзү менен бирге
алып кеткенге аракет кылып жатса, Роди ага такыр эле көнбөй аскерлерге кошулам деп туруп алат. Бир кезде Рей артын карап кызын кимдир бирөөлөр алып кеткени жатканын көрүп, ошондо анын алдында оор тандоо туруп, же баласын же кызын тандаш керек болуп калат. Акыры ал Родини кое берип, кызын көздөй чуркайт. Кызын көтөрүп качып бара жатып, Роди кеткен тарапта чоң жарылуу болгонун байкайт. Рей кызы менен качып келе жатып эле мынтык көтөрүп алып кыйкырып жаткан бир адамды көрүп, анын жанына келет. Ал адам бул жерде жертөлөө бар деп айтып эле Рей менен кызын алып кирип кетет. Алар ал жерде бир топко чейин жашынып туруп калышат. Ызы чуу басылган кезде алар терезеден карап көрүшсө, жанагы роботтор адамдын каны сыяктуу кыпкызыл нерсени эле жердин баарына чачып жатышыптыр. Андан соң эле жанагы жоочун адам Рейге: "Биз бул жерде жөн жашынып жаткан жокпуз. Биз азыр бул жердеги роботторго кол салып, аларды өлтүрөбүз" дей баштайт. Ошондо гана Рей ал адамдын бир аз акылынан айнып калган адам экенин түшүнүп, жашоолору дал ушул жерден бүтө тургандай сезилип кетти. Ошол кезде бир жылаанга окшогон робот жертөлөөгө кирип келип, жертөлөөнүн ар кайсы тараптарын карай баштады. Бир кезде жанагы адам роботту балта менен чабайын деп калганда, Рей аны араңдан зорго токтотуп калды. Акыры жанагы робот кайрадан жогору көздөй көтөрүлүп, кайра эле ошол жерден жанагы келгиндер түшүп келишти. Эми жанагы адам аларды мынтык менен атып салмакчы болуп, бирок Рей ага каршылык көрсөтүп токтотуп турду. Жанагы келгиндер болсо өздөрүнө кээ бир кызыктуу болгон нерселерди текшеришкенден кийин кайрадан жогоруга чыгып кетишти. Андан соң алар терезеден карашса, жанагы роботтор адамдарды туткундап алышып, аларды бирден suurуп алып эле кандарын соруп жерге чачып жатышат. Ал эми Рейдин жанындагы адам болсо, акылынан айнып эле бир нерселерди сүйлөнүп, жерди каза баштайт. Рей ага түшүндүрүп, эгер сен акырынбасаң, алар кайрадан түшүп келип бизди өлтүрүшөт деп айтса да, ал адам болбой кыйкырып эле казуусун уланта берет. Ошондо Рей башка жол жок экенин түшүнүп, кызынын көзүн тагып, эшикти ичинен бекитип, жанагы адамдын жанына кирип, экөө ошол жерден кармашып отуруп, акыры Рей ал адамды тындым кылды окшойт. Түн бир маалында эле кызынын кыйкырыгынан ойгонуп кеткен Рей ал жерге жанагы жылаанга окшогон роботтун кирип келгенин көрөт. Чочуп кеткен Рей дароо эле аны балта менен талкалай баштайт. Коркуп калган Рейчел бир жакка чуркап качып кеткендиктен, Рей анын аркасынан сыртка чыгып эле такыр таппай калды. Ошол жерден жанагы чоң робот пайда болуп, Рейчелди алып кетип калат. Анда Рей дагы кызынын аркасынан баруу үчүн унаадан бир нече гранатаны таап алып, бир гранатаны роботту көздөй ыргытып, ал роботтун көрүнбөй коргоп туруучу сызыгы бар экенин көрөт. Эми робот Рейди дагы келип көтөрүп кетет жана аны башка адамдарга окшоп капаска түшүрөт. Капастагы адамдарды болсо улам бирден сүйрөп кетип эле жанагындай канын сордурат окшойт. Рей ал жерден аябай коркуп калган кызын таап, аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылып жатса, жогорудан түшүп келген аппарат Рейдин бутуна оор болуп эле сүйрөп баштайт. Анда Рей өзүн курмандыкка чалмакчы болуп, жанагы гранаталарды алып даярданып калат. Аны байкап калган бир аскер адам Рейдин колунан кармап, башкалар дагы жардам берип отуруп, акыры Рей ал жактан суурулуп чыгып, бомбаны да жардырганга жетишет. Робот ичинен жарылып, дароо жерге кулап түшөт. Адамдардын баардыгы капастан бошонуп чыгышат. Акыры аман калган адамдардын баардыгы шаарды көздөй агылып бара жатканын көрөбүз. Көрсө бул кезде баягы роботтордун баардыгы ишке жарабай, ордулардын деле туруп калышкан экен. Ал эми кээ бирлери болсо өздөрүнөн өздөрү эле кулап, талкаланып калыптыр. Анан да Рей бир роботтун башына толтура каргалар конуп алганын көрүп, бир аскер адамына түшүндүрүп, алардын коргоочу баардык сызыктары бузулуп жаткандыгын айтып, аны түшүнгөн аскер адамдары болсо роботко дароо эле сокку жасап атып түшүрүшөт. Анан да ал кулап түшкөн роботтун ичинен өлүп калган келгиндердин денелери чыгат. Көрсө бул келгиндер таптакыр эле башка жашоо шартка көнгөндүктөн, биздин жердин жашоо шарты аларга таптакыр эле туура келбептир. Жердеги адамдарга зыян бере албаган микробтор келгиндерди оңой эле өлтүрөт экен. Ал эми Рейчел болсо апасын таап келип, керек болсо Роди дагы эбак эле апасын таап келген экен. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.